Soğukka байланыштуу өлкөдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчөтүлгөн тартипте иште баштады. Жогорку кеңеш окуучуларды 10 күнгө дем алышка таркатуу сунушталып жатат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде кабарлардын күндүзгү чыгарылышы. Студияда мен Дөөлөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы. Аванын температурасы кескин төмөндөшүнө байланыштуу 24 январдан тарта өзгөчө кырдаалдар министрлиги күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Ызгар сууктан улам интернет жана байланыш тармактары иштебей калуу коркунучу бар. Өзгөчө кырдаалдар министрдин алдындагы гидрометеорология агенттигинин божомолуна ылайык 26-30 январ күндөрү катуу суук болуп, үшүк жүрүп, кар көчкүлөрү болушу ыктымал. Буга байланыштуу өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү боюнча күч жана каражаттардын даярдыгын камсыз кылуу үчүн кошумча чаралар көрүлүп, анын кесепеттерин жоюу жана издөө, куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн өздүк курам керектүү жабдуулар менен камсыздалды. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Камчыбек Жолдошбаев суук түшкөнүнө байланыштуу окуучуларга 10 күнгө дем алыш жарыялоону сунуштады. Элекөл өлкө айбагында суук аба ырайы өкүм сүрүп жаткандыктан окуучулар ооруга чалдыгып калбаш үчүн күн жылганга чейин дем алыш берүү керектигин айтты. Анын сунушун башка эл өкүлдөрү да колдоп, окуучуларды бир жумага таркатуу керектигин кошумчалашат. Эске салсак, өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26-сынан 30-на чейин абанын температурасы кескин төмөндөп, 40 градуска чейин түшөрүн эскертишет. Өмүрбек Бабановдун ордуна келген депутат ишке киришти. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттын ант берүүсү менен башталды. Абдыбек Түйшөналиев эми республикада журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабановдун ордуна жогорку кеңеште депутат болот. Ал буга чейин мамлекеттик каттоо кызматында иштеген. Ош шаарында коомдук транспорттарга көзөмөл күчөйт. Буга маршруттар жүргүнчүлөрдү каалаган жерден чыгарып түшүрө бериши себеп. Мындан ары аялдамалардан сырт токтогон кичи автобус айдоочулары жазаланат. Айыппулдун сырткары линиядан четтетүүгө чейин жоопкерчилик каралган. Ал жаатта тиешелүү кызмат тынымсыз текшерүү жүргүзүп, жөнгө салмак болуп турат. Күтүлгөндө жыйынтык береби. Айдай Беделбек кызынын сюжети. Каалаган жерден жүргүнчү алып түшүрүү Ош шаарында кадимки эле көрүнүш. Буга шаар тургундары да, айдоочулар да күнү бүткөн. Маселеге көп жылдан бери чекит коюлбай келет. Айдоочулар текшерүү болгон учурда гана эрежени сактабаса, калган убакта кайра эле каалаган жерге токтой беришет. Эмнеге токтотконуңузду билдиңиз да айдоочу? Ал эми жүргүнчүлөргө тейлөө көрсөткөн агенттик болсо маселени тынымсыз көзөмөл менен чечкени жатат. Ал үчүн айдоочуларга рейдтер уюштурулуп, жүргүнчүлөрдү болсо аялдамада гана турганга үгүттөшүүдө. Мындай текшерүү мурда пландын негизинде гана жүргүзүлсө, азыр күн сайын өтө турган болду. Жоопкерчилик чектелген коомдорго биз буга чейин бир канча жолу дагы каттарды эскертүү бергенбиз. Ушундай аялдамаларга гана токтосун белгилеп, окуучуларды калтырбай алыңыздар. Окуучулардын жол киреси 1 сом мыйзам түрүндө бекитилген бул. Мисалы 2016 жылга алсам 281 акты болуп түшкөн жалпысынан. Анан мына 2017 кечеги жылга 456 акты нарушениясы менен катталды. Абал жоңгөрүлгөнгө чейин жүргүзүлчү рейдтерге көпчүлүк айдоочулар макул эмес. Анткени мектепке шашып жаткан окуучуларды же жумушка бараткандарды албай койгонго болбойт. Элдердин баары аялдамада гана турса, эрежени сактамакпыз дешет. Адамдар да туруп алат да, эми туруп алгандан кийин иштегени чыкканбыз. Албасак адам жок болуп атат. Аялдамалар пустой эле туруп калса, айла жоктон алып калып атабыз да. Коомдук транспорттордун туш келди жерге токтошуна жүргүнчүлөр менен айдоочулар гана күнөөлүү эмес. Ал үчүн жергиликтүү бийлик аялдама аралыктарын жакындатып, же атайын белгилерди орнотуп, жолдорду кеңейтип берүү зарыл. Чоң автобус менен чоң троллейбус дагы бүгүнкү күндө өтө көп көйгөй жаратып атат. Шаардын ичинде жанагындай остановка эмес, кичинекей жерлердин бардыгына токтоп, бирден экиден адам чогултуп алып жүрүп, себеби алар акташыбыз керек деп атат. Алар мисалга бир ай актабашы мүмкүн, бирок бир айдын ичинде элдин аң сезимине кирип, только остановкадан остановкага гана барып калат да. Ошол нерсени киргизишибиз керек.
Белгилей кетсек, Ош шаарында 1200дөн ашуун маршрут бар. Алардын 700гө жакыны күн сайын эл ташууга чыгат. Бүгүнкү рейдте 10дон ашуун маршруттун айдоочуларына эскертүүлөр берилди. Өткөн жылдын декабрь айында жүргүзүлгөн 10 күндүк рейдтин жыйынтыгында 12 кичи автобус 1 айга, 17 кичи автобустун айдоочулары 10 күнгө жумушунан четтетилген эле. Айда Биделбек кызы, Азам Бузуреков, Ынтымак. Өкмөт күйүүчү майды темир жол менен ташуу мүмкүнчүлүгүн кароодо. Бул маселе вице-премьер-министр Дайыр Генекеевдин катышуусунда Бишкек Ош жолунда автоунаа кырсыктарын боюнча отурумда көтөрүлдү. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, вице-премьер-министр акыркы убактарда жолдо күйүүчү май ташыган унаалардын катышкан кырсыктардын көбөйүшү коомчулуктун тынчын алып жатканын белгиледи. Ошондой эле ал эл өкүлү өлкөнүн түштүгүнө күйүүчү майды темир жол аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну жана бул маселе боюнча Өзбекстан менен кызматташууну тиешелүү жетекчилерге тапшырды. 20 январдын түнүндө Бишкек Ош жолунун 264-чакырымында күйүүчү май ташыган автоунаа дарыяга кулап, 1 адам каза болуп, 2 киши жабыркаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча унаада 38 тонна бензин болгон. Эми спорт кабарларынан атактуу мушкер Хабиб Нурмагомедовдун атасы Абдулманап Нурмагомедов Ошко келди. Бүгүн аны Ош аэропортунан кала жетекчилери жана Ош шаардык спорт комитетинин өкүлдөрү тосуп алды. Ал Ошто 2 күн болуп, бүгүн жаңы салынган Айкөл Манас спорт залынын ачылышына катышат жана Оштогу спортчуларга мастер-класс өтөт. Абдулманап Нурмагомедов Хабибдин биринчи машыктыруучусу болгон. Эркен күрөш боюнча СССРдин спорт чебери, Орусиянын эмгек сиңирген машыктыруучусу, азыр Дагестан курама командасынын башкы машыктыруучусу кызматында. Эске салсак, алар кечээ уулу Хабиб Нурмагомедов менен Бишкек шаарына келишип, күйөрмандар менен жолугушкан. Хабиб азыр UFC рейтингинде 2-орунда турат. Ал 7 апрелде биринчи жолу чемпиондук куруу үчүн Тони Фергюсон менен урушат. Стараемся побыть там, где мы планировали. Рахмат бардык кыргыз элине. Бизди жакшы тосуп алышты. Бүгүн Ош шаарында болобуз жана спорт залынын ачылышына барып, жаш өспүрүм спортчулар менен маектешебиз. Ал жерде мастер-класс өтүүнү да пландаганбыз. Ошто бир күн түнөп, эртең кайра учабыз. Огромное спасибо. Дагы башка маалыматтарды Ынтымак Чекит KG сайтынан да окуй аласыздар. Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды биздин сайтка баш багып, биринчилерден болуп таанышыңыздар. Сайттагы жаңылыктар күн сайын жаңы маалыматтар менен толукталып турат. Сиздер акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыздар.